Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum Kadamjay жаңылыктары YouTube kanalının katılımcıları. Amansızlarmı? Bugün biz Ohna jergesindebiz. Ohna dep жалпы tilde aytılат, бирок Оразбеков айыл өкмөтүнүн аймагындабыз. Ушул жерде жергиликтүү тилдин элдердин тилиде айтканда жалпылап гараж, күлдү деп коюшат, бирок тактап айтканда ушул айылды Leylek айылы дейт экен. Leylek айылы. Мынабу Ohna центринен Кадамжайдан чыгып келген жол. Тиги жерде стадион бар, онан өткөнүңүздөрдө ушул айылдар болуп келип, мынабу үйдү эстеп калыңыздар, ориентир ушул болсун. Мынабу дагы жаңы конуш экен, эми эгелери келип бүтүрүп жашай турган үй экен. Ушул дагы ориентир болсун. Бул жактан Айдеркенден келесиздер. Айдеркенден түшүп келгенде, гараждан түшүп келгенде ушул тетиге 2 контейнерден өтүп, ушул көчөдөн бурулуп кирип барганыңыздарда сиздерге жакшы жаңылык 12 сотик бетону куюлган, жашоого ыңгайлаштырылган коргон менен ошол үй сатыла, коргон жай, турак жай салганга жер тилкеси сатылат экен. Азыр ошол жерге барып сиздерге тартып көрсөтөбүз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге айтып өткөн ошол жер тилкесиге жетип келдик. Мынакей. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүп коеюн деген турак жайдын ушул. Бул жерде мынау коңушунун дубал коргону болуп калат экен. Ошол дубал коргондон те арты зымтор менен тосулган. Мен бир катар айланып дагы көрсөтөмүн. Ошондо ушул үйдүн бүтүш чегиге чейин келип калат экен. Мынабу коңушудан билейлик, ушул коңушунун тушуга келип калабы. Кимде ким ушул үйдү коргондо алуучу болсо, ушул жерден башталат экен. Дагы тактайсыздар, мына китебеге карап. Мына ушу даяр үй салганга бетон куюлган, бетону тургузулган, комнаталары современный, азыркы заманбап стилде өздөрү жашаш үчүн курулган экен. Үй салуу максатында. Эми кээ бир жүйөлүү себептерге көрө ушул коргонду сатам дейт. Мен азыр фундамент үстүгө чыгып көрсөтөйүн сиздерге. Өтө абасы салкын, таза жер экен. Мынакей ступенькалары куюлган, даярдалган. 1, 2, 3, 4, 5 та комнат, ортосу зал, мына прохожий, асты подвал болгон экен. Ушул даяр келип эле монолитин куюп туруп, дубалын тургузуп, бак чарбагын кылып, эгип, үйдү салып жашай берсе боло турган коргон жай сатылат экен. Төмөндөгү телефон номерге чалып туруп, ээси менен келишсеңиздер болот. Баасын айтыңыз, баасын бир жолу айтып өтөлү десек, жок, келишим баада. Мен өзүм телефондо сүйлөшүп дейт. Байланышкан учурда толук шарттарды айтып өтөмүн. Анан кийин өтө сиздерге ыңгайлуу кылып жардам берем деген сөздү айтып өттү. Өтө сонун, ээси дагы сонун адам экен. Байланышыңыздар, телефон номерлерге чалыңыздар. Ушул фундаменттин ээси болуп, тез арада ушул үйдү бүткөрүп жашап калыңыздар. 12 сотик экен. Мынакей төгөрөктөгү коңшуларыңыздар бүт үйлөрдү салган, бактырактары көктөп турат. Мен бир суроо бердим. Суу келгенби, суу келеби десем, коңшулар менен сүйлөшсөм дейт, бул жерде Новат менен суу ичебиз дейт. Демек
же насос бар. Насос билбейм го, бирок ооран болушу мүмкүн. Сааты менен нобат менен суу ичебиз деп айтышты. Өтө соонун жакшы жер экен. Бул да пейзажы мына тоодун арасы. Лейлек айылы. Орозбек айыл өкмөтү Лейлек айылы конушу деп айтайлык. Мага ушинтип айткан боюнча айтып атам сиздерге. Демек ушул 12 сотик жай сатылат. Көңүл буруп, төмөнкү номерлерге чалып байланышыңыздар. Сиздерге соонун даяр үй салганга шарты бар. Бүтүп калган фундаменти менен ушул жер тилкеси сатылат. Урматтуу көрүүчүлөр, Айдеркен Кадамжай трассасынан жана мен айтып өткөн ориентирден айыл ичкериге кирип келип, ушул көчө менен келесиздер. Мына ушу сиздерге айтып аткан жер тилкеси 12 сотик жер тилкеси сатылат экен. Ушуга келесиздер.